Көрөрмандар дагы да сыналга жакыныраак келүүгө чакырабыз. Эпинде азыркы тапта бизге жагымдуу маанай тартылуу максатында келген кийинки меймандарыбыз бар. Алар менен таанышабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз жалаң таланттуу өнөрлүү инсандарга арналып жатат десек болот. Алардын катары бүгүнкү Кара Бура район тургуну жаш калемгер Канышай Жанкорузова толуктайт. Жана биздин студияга эжекеси жол көрсөткөн эжекеси Эркинбек Эсенаманов атындагы орто мектептин мугалими Наргиза Турсалиева эжекеси келген. Курматтаңыздар менен. Анда алыстан тартып келип калдыңыздар биздин студиябызга. Сизден баштасак дегенче. Жаш болсоңуздар бүгүнкү күндө колуңузга калем алып, ыр жазып, эжегиңизден сабак алып, чыгармачылыктын бир чоң даңгыр жолуна түшүүнү алдыра турган экенсиз. Анда кайсы убакта баштап ыр жазасыз, ырга жазууга эмнеден кызыгып калдыңыз? Кызыгып жүрөм, биринчи класстан баштап жазам. Башында ырганын толукташтыгы жок, анча болбосо азыркы убакта убакыт өткөн сайын жакшы да толукташтыктары. Өзүң байкап турасың, карап каласың. Кандай тематикада жазасыз? Көбүнчө эскерүү күндөргө, майрамдарга карата жазам. Тарых окуяларга байланыштуу. Ал эми ыларыңызды демек Канышай сизге окутуп, демек тематикасын оңдотуп турган нерселерди оңдотуп сизден сабак отурат экен. Айтсаңыз, өзүңүздүн окуучуңузга кандай өзүңүз мүнөзмө берет экенсиз? Ырыңызга кулак салалы, андан кийин маегибизди улантсак, биздин көрөрмандар үчүн да кызык болуп 5 жаштан баштап колуна калем кармап ыр жазган жаш калемгердин оюндары кандай болду экен? Мен биринчи өзүмдүн чоңойгондо жазган жолдошторум 7 жаштан жазган болчу. Асылымсыз, чоңда асылымсыз, асмандагы алтындай казырымсыз, тазим кылып мени тиген келендайым төгүлгөн ырларында жазылыпсыз. Siz üçün köprülerin жазылууда, көйдөн göz орталантып катылууда. Мени тиген чоң тазим ата Кемай жан дүйүмдүн жакшы сатара чууда. Чоң ата өмүрүңүз узун болсун, бизге деген тарбияңыз жүрөгүндө. Аман болуп тойдун көркү болуңуз, жакшылыкта жайнап турсун күлөгүндө. Андан кийин өзүмдүн Наргиза барында жазган ырым дарыядай оюмарлар келип, баштадым калемиме кагаз чийип. Жазыптырмын мактаптарымды, жазайын чейин сизди сөздөн терип. Жазып жатып, ойго баттым чөмүлүп, жүргөн экен тамгаларга көмүлүп. Катар тизип тамгаларды шурдай, сизде текстем сөздөр келе төгүлүп. Кеңеш берип, акыл айтып жүргөн мага, жүрөгүмө сактадым сөзүңүздү. Жол көрсөтүп жетелеген жылыстарга, элек көрүм жакшы көрүм өзүңүздү. Күн өзүндай дайым жүрсөм муртанып, мен ырымды сизге арнап жазайын. Кыялдагы жакшы көргөн эжемдер бөлүк болсо ордуңузду басайын. Демек, мындай ушундай чыгармачылыкта Канышайдын чыгармасынын ырсаптарында орун алышса, бул мугалимдин чоң эмгеги болсо керек. Жазайына карата жазган ырым мага сен арылуулукту алып келдиң, мен үйдө көдөмдөн өчпөй турган. Мага сен бактылуулук алып келдиң, жашар күндөрүмгө күндөп турган. Жыты аңкып буркурап чыгып турса, жүрөгүм сен салып кагылып турган. Сен бизге бейишти элестейсиң, бутакта куштарың сайрап турса. Кереметти кимдер гана көрбөйсүң, кубалашып көкөлөктөрүп жатса. Кулагыма бир жагымдуу улат, коюлуп суулары ырдап жатса. Сирен гүлдөп табигый жыт сонун, себелеп акчам көрөтүп турат. Кыздарып баткан күндүн шооласыны кийип алып асан үстүн чыгып турат.
Бул мезгилде кандайдыр бир көркөмдүк бар. Булутка кайтып барам жашыргандай, күн чыгып жер бети жайылганда бул дүйнө жасман жолун табылгандай. Жакшы. Ал эми ушул ыр жазуу боюнча кандай бир карасматтарга катыштыңызбы? Бул жерде биз ардаграмматаларды көрүп атабыз, өзүнчө буклетти де көрүп атабыз. Биз ушул сыйгытарыбызды таштырабыз. Мен биринчи классынан баштап жазганмын. Китепти биринчи классында чыгарган, китепче мектептен ичинде өзүмдүн чыгармаларым жазылган. Бул китепче болсо 4-классында жазылган болчумун. Бунда ичинде өзүмдүн автордук чыгармаларым көбүнчө өзүм жазылган болчу бунун ичинде. Кароо сынактарга мен ушул жылдан баштап катышып баштадым. Көбүнчө Шекерге бардык, 2 жолу ал жака группалаштар группа болуп барганыбызга байланыштуу места өнүгө калдык, бирок ал жерде мен өзүмдүн автордук чыгармамды айтып, көп балл жыйнап келген болчумун. Андан кийин биздин мектеп ичинде 8, 9, 10, 11 класстар арасында кароо сынак болду. Мекенди коргоо өкүмдү тартты. Ал жерден дагы 23 февралга карата өзүмдүн автордук чыгармамды айтып, биринчи местага ээ болгом. Дагы жакында 7-апрелге карата Жаш калемгер аттуу сынакта революция аттуу ырым менен биринчи орун болгом. Бул 2 грамотам ошол сынактардан алган грамоталар. Жакшы. Жакында мигранттын үнү деген онлайн конкурска катыштым. Ал жактан 7 областтан катышты, республика боюнча 2-нчи месте болдум. Мигранттын үнү. Демек ушул темада сиз ыр жаздыңыз. Ал эгер ушул чечеңизде бар болгондо укпайбы. Кандай ыр менен биздин Талас облусунун намысын коргоп, республика боюнча 2-нчи орунду ээледиңиз. Бул да болсо жакшы көрсөткүч. Биз адамзат бул жашка келгенде наристелик күнөөсүз ал кездерде. Андан кийин замандагы бизден бир эч ким билбейт бузулдук биз эмнеге. Бул башы адам сатуу болуп баштаган. Бул жашоого койгон сенин максатың адам сатып акча табыш амалың. Сен сезбейсиң абройдун кеткенин, ошол акчаң адал болбойт байкагын. Баласысың, өзүң да билемин. Башка эмеден тартып алып тирегин, кордоп аны сатып башка улутка калгандырсың каргышына пенделер. Бул өмүргө убактылуу конокпуз. Эртеңки күн эл оозунда жомокпуз. Кайсыл күнү жүрөк токтойт ким билет, эч бир турган акырып ойлоңуз. Таштап кетип өз баласын бирөөгө жүрүшөт да иштеп башка өлкөдө. Үй жай кылып акча табыш керек деп бала житин сактап алып жүрөктө. Ал баласы кандай өсүп чоңоет, сагынышып ата-энеге зар болот. Кээ бир кезде ирмен көзгө жаш алып, балким мени жактырбайт деп ойлошот. Башка балдар ата-энеге эркелеп, ойноп күлүп жүргөн кезде керемет. Мунун баарын көрүп алып ал бала кандай чөмүлөрүн ким билет. Ата-эне да жыргагандан кетпеди. Түн күн деби ол жумушта иштеди. Ачка болуп үшүп тоңуп турса да баласынын келечегин эстеди. Ата-энеге оңой эмес мунун баары. Эмне кылсын, мындан башка айла барбы? Бала жытын сагынышып алыста, алардын да өз жүрөгү сыздады. Акын кыздын калемине жазылган ар бир сөздүн кылдаттын байкагын. Мунун баары бул турмуштан алынган, ушул менин адамзатка айтары. Эң сонун адамды ойго батырдыңызбы? Жанагы мигранттар менен бияктагы балдар чакасынын ортодогу үй бүлөнүн ичиндеги кандай бир абалына сүрөттөгөн экенсиз. Жакшы. Ал эми айтсаңыз, сиз мугалим катары сиз айтпадыңызбы, кандай бир дата алдыңыздар майрамдар болсо биз Канышайга кайрылабыз дагы ыр жаздырабыз деп. Сиздер ушул менен кандай бир ушул Жаш калемгердин чыгармачылыгын чектеп койгон жоксуздарбы? Анткени көбүнчө бул тематикасында ушундай даталуу күндөргө гана кандай бир сынактар учундарды жазып коет экенсиз. Сынактар учундарды жазбайт. Жаш болгон ошол жерде жазылып турат. Даталуу күндөрдө гана алып чыгат да мектеп ичинде. Мындай үйдөн да жазылып турат. Болгондо ошол чоң энеси кайтыш болгондон кийин кайгылуу темага көбүрөөк басым жасап койгон. Эми буюрса, мага көрүнүп шандуу ойлор жаратат деп ойлойм. Сиз мага барып бересизби, мындай тематикада жаз? Темаларына өзүнүн керектүү учурларга берип калыптырып, булар да Жакында сиздин ырыңыз демек газетага жарыяланды. Мына ошол туурасында кеп калсаңыз.
Менин ырларым Табыт байрагы деген газетага чыкканада жакында эле бердик. Буюрса ушул жума чыгып калат. Ал жака биз Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата жазган өлөм. Жана Сармердин, Революция, Бектур Исаков ушулардан чыгат. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы быйыл буюрса белгиленип, анда Авамдын албы Чыңгыз Айтматовго кандай ыр жазылды деген кызыктуу. Болсо керек бар көрөрмандар. Андыктан биздин Чыңгыз Айтматов романдарыбызды окуп берсеңиз. Алып жазуучу аты чыккан ааламга бул дүйнөдө издер калды артында. Нече миңдеген эмгектерди жаратып, аты калды карт тарыхтын барагында. Айтматовдун өзүлсүз аты өлбөйт. Эч ким андай боло албайт орду бөлүп. Өзү азыр дүйнөдө жок болсо да, эли аны унутпайт ийик көрөп. Айтматов кыргыздын туу жоксу, даанышман, таанымал жазуучусу, көз тойбогон тоосу болсо кыргыздын Айтматов алтоолордун ак мөңгүсү. Көз жумуп алыстарга кете бердим, сыздаттым жүрөктөрүн кыргыз элдин. Келечек муңдарга из калтырып, мураска калды бизге эмгектерим. Өлбөс адам болбой чыгар бул дүйнөдө. Буйрулаптыр мага сизди көргөнгө. Чыңгыз ата өтүп кетти дүйнөдөн, аттың ай бир келес бул өмүргө. Баракелде эң сонун. Ал эми айтсаңыз, келечекте буюрса 2-3 жыл калып сиз мектепте өтөсүз. Демек кесип тандоо учурда келе. Кайсы багытта кесип тандадыңыз? Филология тармагына тапшырайын деген, кыргыз тили адабиятынын мугалими. Демек келечекте мугалимди тандап аткан турасызбы? Буюрса орун басары болду. Даша, сиздин азыркы учурда ырларыңызды уккандан кийин ар бир угарман эмне үчүн жапжаш кыз кандай бир салмактуу, кайгылуу темаларга кайрылган, эскерүү катары кайрылат экенсиздер көбү. Сиз буюрса ушул тематиканы өзгөртсөм дейсизби? Же ушул нукта эле уланта берейин дейсизби? Өзүңүздүн баягы жан дүйнөңүздө орун алып жаткан төңкөрүш менен биз менен бөлүшүп кетсеңиз. Негизинде көбүнчө ушундай актуальный темаларды ырып жатканда, көбүрөөк адамдардын кутулуна толот да. Бул жерде мисалы Чыңгыз Айтматовго, Бектур Исаковго жазганда бул мындай кыргыздын таанымал адамдары буларга карата жазылганда булар мындай көбүрөөк батыраак мындай кетет да. Ошон үчүн көбүрөөк ушундай темаларды жазам. Буюрса жакшы темаларды да, шаңдуу темаларды жазып баштайм. Буюрса мектептөнгө аз гана убакыттар калыптыр. Эмне үчүн классташтарга жазбашка, эмне үчүн балалыкка, аятка кайрылып балалык жөнүндө жазбаска? Негизи бүгүнкү күндө ушул жаш калемгерлер көбүнчө ушул ар бир күнүн тарых катары көрүшүп, ушундай тематика жазышат. Буюрса сизде кийинки кароо сынактарда ушундай тематикадагы ырлар менен жеңишке жетет деген ойдобуз. Ал эми бүгүнкү күндө ошол мектеп окуучулар арасында ушундай жаш жеткинчектерге алардын чыгармачылыгын өнүктүрүү багытында кандай бир сынактар уюштуруп келет ректор базасында. Болбосо деңгээлде болобу, республикалык деңгээлде болобу? Канча сиздин ырларыңыз ушундай акбарат бетине гана сакталып калат, же болбосо кандай бир ырлар жыйнагы деген китепти чыгарсам деген оюңуз барбы? Ошондой колдошуу кыялыңыз барбы? Алдыдагы кыял максаттарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз. Ошондой китеп чыгарам деген оюм бар. Буюрса мектепти бүтүп иштеп калганда китеп чыгарам, өзүмдүн автордук китептеримди. Биринчи класстан бери ырларыңызды чогултуп келе жатасызбы же жөн гана алар балким кээ бир калемгерлер айтышат да, жазып турган өзүмө жакпаган айырып таштайм, же болбосо эч кимге окуткум келбейт депчи. А сизде ушундай жагдайдагы Менин эң биринчи жазган ырым бар мектептин ичинде. Ал ырымдай түшүнүксүз темада болуп калганда, бирок баардыгын жакындан тамаша катары кабыл алып ушинтип
өйткені газетаға шығады дегенде ошо газетаға ырнадым чыгат десем дагы ошону чыгарта берсин деп А темасын ойдуңуз беле ал биринчи районда? Жакшы. Анда эмесе ийгилик, чалмачылык элгүү, анан эң негизгиси ушул кайсы убакта сизге илхом келет ыр жазууга? Каалаган убакта ыр жаза беришти туурабы? мындай тынч болгондо эле жалгыз калганда ушундай убактарда да бирөө жанымда отуруп мындай үйдө элдер адам үй бар болсо жазгым келбейт да өзүмчө жалгыз отуруп жазгым келет. Түн ичинде туруп алып жазган учуруңар кездешеби? Демек башыңызда калемиңиз менен барагы даяр турат. Жакшы, анда сиз жакшы ырдайсыз э? Анда сиздерге эркин микрофон ушундан пайдаланып жалпы Талас элине, Кыргыз элине өзүңөрдүн каалоо тилиңиздер, матаң каалап койсоңуздар болот. Эң биринчи баардык кыргыз элине салам жолдойм. Андан кийин өзүмдүн үй бүлөмө, жакындарыма дайыма мени баардык тараптан колдоп турган үй бүлөмө салам жолдойм. Ыраазычылыгымды билдирем. Анан дагы Эсен Аманов мектебинин баардык мугалимдерине салам жолдойм. Өзүмдүн класс жетекчиме Жамил Эжекеге жана биринчи мугалимим Нуржамал Эжекеге, Хатим Эжекеге салам жолдойм.